Олжабай Шакир. Ууру. Повесть фэнтези. 21 кылымдын муунуна сабак. Серия. Абактан адабий базарлык. Китеп тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Бишкек 2025. Курултой. 1 бөлүк. Календер. Кечээки жыйындан кеп кылчу султаным. Мүнүшкөр. Какшыгыңдан кантейин. Ордо жыйынына бир барып койсом эле султан болуп кетет белем. Айланып жаныңа кайры эле келем да. Календер. Эл камы дешкендер эмне дейт? Мүнүшкөр. Өкүмдар элди ооздон түшүрбөй калыптыр. Календер. Дайым кадат эмеспи, анын элге жамынганы. Эл назарынан тайбоону көздөгөн өкүмдарлардын эси дарты жыйын куруу. Мүнүшкөр. Чоң жыйынга алыс жакындын бакисир келиптир. Календер. Не маселет болду? Мүнүшкөр. Журт аргасы зыкыраркылар баягы эле ынтымакты кеп кылышты. Календер. Өкүмдардын эли ынтымакта болсун дегени каяш айтчулардан сактанганы. Менин амиримдин астында эл кыңк этпесин дегени жанды менен. Мүнүшкөр. Болуп жүргөндөй, болуп келгендей жыйын өттү. Календер. Бийликке бура сүйлөбөстөрдүн курултой шаанесидечи. Мүнүшкөр. Иргелген топтордун карк кекирме отурушу да бол бир. Календер. Аларга шаң жыйын шылтоо, ичишет, жешет, тарашат. Мүнүшкөр. Кайталаган сөз деле баягы, элде ыркыдырабасын. Календер. Тагы эси болуп отурган киши баарын алдын алганы бул. Эл ичинде кыңк эткенин өзүңөр басар болгула деген экмети. Ынтымакты ошого оозанат өкүмдар. Мүнүшкөр. Тагы эсине шол керек тура. Календер. Чейгелик мартабасын ашыраар болгондо зарыл курултой. Кошоматчыларды кашына жыйбаса, бийликтин баркы кайсаларга? Кулагы сүйөр кепти уккусу келген экен Төрөкул бийдин. Мүнүшкөр. Тилинде мөөрү бар өзүңө окшогондор барса, жыйынды бузушат эмеспи? Календер. Чемчеп сүйлөгөн адетин кармадыбы баягы? Өзүң барыпсың, бийди сөздөн чымчылап көрбөдүңбү? Мүнүшкөр. Мен эле жыйынга чакырылган каадалуу мейман болду дейсиңби? Кокусунан чакырышты. Төрөкул бийдин кушпеги сыркоолоп төшөктө дешеби, ууга кеткен дешеби? Календер. Төшөктө ал кургур. Мүнүшкөр. Куландан суу жүрчү эле, не болду экен анча? Календер. Өз көзүм менен күбө болбогонду кеп кылбайм, билесиң адашым. Өгүнү мазардын айланасын терип тепчип, акыр чикирден арылтып жүрсөм, бийдин көпкөн жигиттери Мүнүшкөрдү ур тепкиге алса болобу? Ара чөтүшүп араң алып калдым. Мүнүшкөр. Кокуй, эмне күнөө кылыптыр анча? Календер. Тоодон кургул кайткан кушпекке жиндешкен экен. Ошондон бери томолонуп төшөктө. Кечээ дем салдым үйүнө барып. Кушпек ордонун куш таптаган малайы. Көкжал карышкырдын көздөрү от, тойлаган толку бою от. Төрт тарабы тордолуу мындай чытырманды эзели көрбөгөн. Түн токойдун неченин жортуп аралап, мындай чытырманга кабылган эмес. Арасынан сойлоп өтчү. Абул темир тор экени жапайы макулукка жым белгисиз. Тумшогунда сырткасын алчудай эмес. Катуу, муздак, тишин сындыраар заттан заарканып өттү. Адырдан бериге аба, жел аңкып турса да, аба жетпей тумчукту. Тиштеринин бүйүрү калбай шишип ооруганы тиш салганын койдурду. Жоошут такыры, тилин жеңдей салаңдатып акактап калганы. Энди кенчеси болчу. Тала, түз, тоо, таш, токойдогу эркиндик койнундагы көкчал капысынан тутулуп калбадыбы? Бүгүн ментип котолоп жыйналган адамзадалардын курчоосунда. Айлана кымкоот, ызы чуу жаңырып, жер чаңдаткан атчандар керней сурнай бапылдагы жапайы жаныбардын жүрөгүн тыбырчылатты. Сыртынан жоошуганы менен эки колдуктун алдындагы жүрөк түкүлдөгү жер дүбүрөткөн аттардын туягынан калышпады. Айланадагы аттардын дүбүртү же өз колтугунун алдындагы жүрөгүбү, кулагы дүк-дүк дүбүрттөн адашып калды. Какака таңдайы кургап акактады.
Өз үйүнүнө кайтып келатканда чий түбүндө кырсып күткөн экен аны. Эзели дал ушул чийге бутун сырайтып көтөрмөйүн өтчү эмес ал. Көнгөн адаты калбай, арткы бутун көтөрүп, чийге жаба сие берерде, алдыңкы бир колу чап деп капкандын жаагында калды. Көзүнөн от жанды, чолок чагылгандай. Булкунуп, жулкунуп, туйлап, түйүлүп секирди. Жаагына кийиз капталган капканга азуулары сынып, жаак булчуңу карышканча асылды. Капканга чабылган колу жансыз боло баштады. Уюганы тулку боюна тарап чымыркаганычы. Капкан чапкан колу аны уктатып койчудай шалдыратып, денесинин бир ыптасы чымырап шалдайды. Кийиз жаак капканды кыраакы көздөрүнүн кыйыгы менен тиктеди. Оор салмактуу чынжырга кадалган капкандын жаагы менен алышкандан майнап чыкпаганда, чынжырды боору менен түрткүлөп, соо колунда сүйөмөлөп, казык түбүнө жыйды. Эки аяктуу адамзаада акыры чий түбүнө жашырган өз куралына кайтып келери көкжалдын жадында болду. Кокус кайтып келери болсо, адам боюна чап жабышып алышуудан бөлөк аргасы барбы? Чынжырды жыйып, бооруна басканы ошол. Капканга сиңген адамдын жагымсыз жытынан мурдун жыйырды. Кийиз жаак капкандын ичинде калган шалдайган колун жалап жуктагылады, анысы жансыздай. Жанатан бери чымырап ооруганын сезбеди. Аяр тиштегилеп көрдү. Жансыз туюлган өз колун өзү керте тиштеп, бир булкунса чыгып кетчүдөй көрүндү. Тезде! Адам үнү шак угулду. Ат дүбүрдө ылдамдап жакындап келди. Өз колун чайнап салууга үлгүрбөдү. Кыймылсыз жата берүүдөн бөлөк арга издебеди. Адамзааданын дабышы улам берилегенин күттү. Жакындан боюна секирип, тамактан алган күрөшкө азырланды. Боюн жыйырды. Толкусундагы ар булчуңу дирт-дирт ойгонду. Жан аябас кармашка камдуу айбаты тирилди. Бугуп жатты, кыраакы. Жакындаба, аяр бол. Эки атчан шапашып ээрден секирип түшүштү. Колго түштүңбү, Кайбар? Эми кантсек? Кантмек элек, тор кийгизебиз башына. Өзүң кушбек санаган мүнүшкөрдүн колунан келбес ишке жарадыга. Ордонун кушбегин ор токмокко алгандардын бири Корстон. Ошонун мүнүшкөр болгонун урайын. Бир карышкыр тутканга жарабай. Ызырынган шереги колундагы чалма торду карышкырдын башына кийгизиштин ыгын издеп, бооруна чынжырды басып жаткан жырткычтын амалынан сак. Өз боюн алыс тутуп, боз үй ордундай жерге айлана басып серп салды карышкырга. Эки жырткычтын кайсынысы амалдуу экенин аныктаар кезең. Куу карышкыр анткорлонду. Азуусун эрте көрсөтпөй, жооштонуу амалын кылды. Адамзааданын жакын келишин күттү. Ордунан эрте серпилсе, өзү мертинээрин туйду. Буккан боюн серпүүгө шашылбады. Аңоолук туюму курч кашаба ырылдап да айбат көрсөтпөй, жоошуган түрдө көздөрүн үлүрөйттү. Не адамзаадага таарынгандай, не колун чапкан жансыз муздак капканга таарынгандай жоош мүнөздө жата берди.